Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан мекендештерим, саламатсыздарбы? Бул видеону ошол белим ооруйт эле, колдорум ооруйт эле, путтарым сыздап жылыбай ооруйт же ошол бир лыккылдатып оорутат деген эжелериме, ошол бир туугандарга жөнөтүп койгуңуздар. Анара эжекебиз китайский, корейский массаж кылчу аппараттарды алып келди. Мындай айтканда, корейский, китайский медицинаны алып келди деп айтсак да болот. Москвада мен көрбөгөн ушундай аппараттарды азыр бул жерден көрүп турам. Андыктан лайк басып, жакшы комментарий жаза кетесиздер. Толук маалыматты эжекебизден өзүбүз алып беребиз. Иштөө убактыларынан ушул жерге өздөрү айтышат. Метронун Топлюстанын боюнда экен. Селхоз рыноктун ичине кирип эле метронун 5-бактынан чыгып, 2-этажга көтөрүлгөндө эле алдын ала жазылып келсеңиздер да болот, чаласыздар. Эжекебиз ушул кызматтарды көргөзөт экен. Киргенде эле көзүңүзгө биринчи сертификаттар илинип турганы көрүнөт. Эжекебиз атайын ушул иштин үстүнөн окуп билип, аны ушул ачыптыр. Саламатсызбы, кандайсыңар же? Саламатчылык, жакшысыңарбы? Жакшы. Чарчабай жүрөсүзбү? Жакшы, рахмат. Клиенттер чарчатып койбойт абы? Жок, жакшы, азырынча жакшы эле. Негизи Москвада мен көргөн аппараттарды алып келипсиз. Отзывдагын алдык, биз азыр эжекелердин сүйлөгөндөрүн коюп беребиз. Кандай аппараттар, мындай үстүртөн тааныштырып бересиз, анан услугалары канчадан канчага иштейсиз анан? Жакшы, анда мен тааныштырсам, мына биринчи аппаратыбыз массажный аппарат. Массажный аппаратыбыз бул Кореядан келген, бул Кореядагы эң акыркы поколениядагы аппараттар. Бул аппараттарды мен өзүм ушу Кореяда иштеп жүрүп, ошол жактан эмгектенип жүрүп, ушул аппараттарга ошол жактан лечение алчумун Кореяда. Анан кийин ошол жактан ошо Россияга келип, өзүбүздүн кыргыздарга ушундай мен ооругандай оорулар ушу кыргыздарыбызга жакшы таасир тийсин деп, анан ушул аппараттарды Кореядан алдыртып келдим. Бунун бир сеансы канча ушуга жатып бир жакшы массаж алуу? Бунун бир сеансы 50 минутадан болот. 1,5 миңден койдук азырынча башталышында, ушундай 50 миңден буларды башка салондордо, орустардын салондорунда 4800дөн башталат бул аппараттар. Кудум ушул аппарат? Ушул эле аппараттар. Менде 1,5 миң. 1,5 миң болгон. Аябай жакшы. Ошо булар менен комплект, бул поястары бар. Бул. Мындай ошол 1,5 миңге бул дагы киреби же бул отдельный услуга болобу? Бул азыркы биз жаңы ачылып атканыбыз үчүн бар жок комплексный болуп айтылат. Пол ушудан да алат, бундан алат. Пол алат 1,5 миң болот. Канча минут дедиңиз? 38 минутта бул поястыкка, аппараттыкы 50 минутта болот. Мунуга 38 минут, анан буга 50 минутта 1,5 миң берет. 1,5 миң. Ишо мондой таштары бар, бул таштар Кореяда айтылат, бул эң жакшы лечебный таштар деп айтылат, бул турмалин называется. Бул турмалин таштар 70 градуска ысыйт, буттары ооруп, буту тарамыштары түйүлүп, мына жерлер эмне деп коет, ошол жерлер балтырларга тарамыштары түйүлгөндөргө ошол 70 градуста ысып жакшы эффект берет. Бул пятероликовый шарик айтылат. Бул шарик баштан баштап немеге чейин, көпчүккө чейин ролик айланып неме кылат, массаж кылат. 50 градуста ысыйт бул. Анан негизи эле ошол бел ооруп, пут ооругандай адамдардын балдары дагы бар да, ошол апама атам алып берейин деген бир ойлору дагы бардыр. Балким мен бир жакшы суроо берип атам деп ойлоймун. Ошону сатып алып өзүм үйүмө алып барып иштетсем же болсо бизнес кылсам дегендерге обученияларыңыз барбы, каяктан алып келет? Жардам бересизби деген суроо да же. Кызыктуу болуп атат мага. Ооба, бизде ошондой жаңы услугалар бар. Кимдерге кызыктуу болсо, биз ошолорго Кореядан заказ берип алдырабыз. Обучениялар бар, сертификат беребиз өзүбүз. Өзүңүз сертификаттан алып бересиз? Мен өзүм бул ушул немелерди окудум өзүм. Өзүм окуп, сертификаттарды алып, анан кийин ошондой баштадыңыз. Аябай жакшы. Ооба. Бул аппаратыңыз кандай аппарат? Бул аппаратыбыз платформа для ног деп айтылат. Бул аппарат буттары ооругандарга, бизде өзү бардык эле адамдарга буттун астынан сууга өтөт го, 7 күндөн 10 күнгө чейин курс лечения. Бул буттарын таманынан сууга өткөндөрдү бүт сууктарды чыгарат, жардам берет буттарга жакшы. Бул сеансы канча бунун? 30 минутасына 1000 рубльдан булар. 30 минутасына 1000 рубль. 1000 рубльдан. Жакшы экен. Бул жерде ошол күтүп отуруу жер экен да, мындай,
бул жерде ошо келген клиенттерибиз күтүп отуруп чай, кофе өздөрү каалаган нерселер менен обеспечивать этебиз. Эжекебиз атайын Анар эжекебиздин ошол башка жактан аппарат алып келгендерин группалардан угуп, мына 11 күндөн бери каттап келеткен пут ооруйт окшойт эжекебизди. Кандайсыз Самыр эже? Саламатчылык кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Чарчабай жүрөсүзбү? Рахмат, шүгүр. Бул кандай эже? 11 күндөн бери каттайт экенсиз, бир жыйынтыгы барбы аппарат? Кандай жардам берип атат путуңузга? Жыйынтык аябай жакшы деп айтсам болот. Бул курсун келгенимде айткан 10 күн же 21 күн деп. Азыр 10 күндөн ашты, бүгүн 11-чи күн. Келип эле атам. Кудайга шүгүр, аябай жакшы результаты. Өзүңүз фармацевт болуп иштейм дедиңиз. Кечке тик туруп ошол путтарга нагрузка келип, ошондо ооруп калыптыр да путуңуз, а? Өзүм фармацевтмин, ооба, лечение таблетка, майздар менен лечение кылам, бирок бул физиотерапия, бул башкача экен. Бул да дары ичпейт экенсиң, аябай тынч уктап калдым, путтарым, ошо веналарым ооручу, коленкам ооручу, аябай жакшы. Сунуштайсызбы ошол сизге окшоп тик турган эжелерибиз, бизде повар эжекелерибиз көп чындыгыначы, ошолорго келсинби, кандай чындыгында эле жагып атабы сизге азыр мына кандай экен? Чындыгы жагып атат. Чымырайбы экен, кандай могу аппарат? Чымырап чыгабы? Бул аппараты ошол чымырап организмге, немеге, денеге, кана айланууга аябай жакшы таасири бар экен. Бардыгына сунуштайм, келип лечение алып кетиңиздер. Рахмат эже, кешиңизге ийгилик. Рахмат, рахмат. Буну жана айтып өткөндөй эле бул аппаратыбыз квантовый лампа деп айтылат. Квантовый лампа бул Россияда жаңы келген аппараттардан. Сиз алып келдиңиз азыр эже. Ооба. Өз негизи мурда каяктарда болуптур? Бул өзү Казакстанда, Кыргызстанда болуптур деп азыр айтып атышат. Бул эмнеге жардам эже анан? Бул эмне, жылуулук береби? Бул жылуулук берет. Нурбу же? Күндүн нурун берет бул. Күндүн энергия, ушул аппарат күндүн энергиясын берет. Бул аппараттар менен бут ооругандар, кол ооругандар, бел ооругандар, балдардын ооруларына, аялдардын женский ооруларга, булар ошондойлорго аябай жакшы таасирин тийгизет. Бел ооругандар, желкелери талып оорушат го, ошолорго желкелерин буттан берет дең, буттан. Буттан берет. Биринчи очередь буну буттан баштап коюп, буларды курс лечения алыш керек. Биринчи буттан баштап коюлат, анан кийин бар жок кайсыл жери ооруган жерлерине бунун немеси 30 минута. 30 минут. Канча бериш керек? 30 минутага 1000 рубльдан койдук биз азырынча. Анан дагы келген клиенттерге эми өзүбүздүклөр караштырып, балашып, эми анчалык көп балашып бербей, балашпай турсалар деген үмүттөмүн, бирок 1000 рубльден экен да. Азыр бул эжекебизди айтып калдыңыз, путу жылыбайт экен, бир пайдасы болуптур, бир сурап көрөлгөн да. Өзүнөн сурап көргүлө ушул бул клиент. Эжеке кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Урмай жүрөсүзбү? Ооба, жакшы жүрөм. Жылыбайт абы кандай? Бут жылыбайт болчу, анан ушуну угуп Анар эженин ачканын угуп, мына 5-күн алып атам, мен жакшы действие берип атат. Жакшы, пут жылып калдыбы же кандай? Мурда вообще жылбай белесиз? Бутум муздай берет да, ошол күз түшкөндөн баштап ушу жаз чыкканга чейин бутум муздай берет, анан буну алып азыр жылып жакшы эле жүрөм. Сунуштайсыз ушундай Ооба, ооругандарга, путу жылыбагандарга? Ооба, келип лечение алып кетсеңер болот. Венера эжекебиз дагы ошол бут ооруп, бели көп ооруп, анан уктай албачумун дейт. Ошол Анараны угуп келип, мына аябай жакшы результат болду дейт. Өзү кенден айтып берсин, мына бизди көп эжекелерибиз, чоң жашып өткөн агаларыбыз көп көрөт. Өзүңүз кандай ооруйт элеңиз, анан кандай эффект болду же? Мына сизге эркин микрофон. Кеңири сүйлөп бересиз. Жакшысыңарбы? Биринчиден мен бул жерге келгенимдин себеби ушу өзүмдүн ден соолугума байланыштуу келдим. Самый главный мынал кайсысынан результат алганымы точно неме кыла албайм. Мен ар бир бунун канча аппарат болсо ошонун баарына түшүп атам да, ачык эле. Кандай анан жакшыбы, мындай результат болуп атабы? Результат өтө жакшы. Точно айтың эже, бизди чындыгында ошону айтып атпайм, результат өтө жакшы. Мен бутум тиземден ылдый какшап ооруганын же мындай уктап ооруганын билбейт болчумун да, аябай башкача ооруйт болчумун, мындай сөз менен айтып бере албайм. Баягы адам ооруган адам өзү гана билет да кандай ооругандычы. Азыр ошонум жок, Кудайга шүгүр 8 жолу түштүм, бүгүн 9-чу. Сунуштайсызбы? Эжелерим, агаларыма.
Албетте сунуштайм. Мен өзүм жакшы болуп аткандан кийин башка адамдарга эмне үчүн сунуштабайм? Себеби ар бир адам бул жерде талаада жүрөбүз, мындай лечение алып, бир жака барып, жатып лечение алганга действительно бизде убакыт жок. Ошондуктан муну мен эмне деп сунуштайм? Сиздерди иштен кийин бош убактыңыздарда кайсы убакыт болсун дагы келип алсаңыздар болот да, өзү кайсы убакта убакыт таап келсе болот. Мен мисалы өзүм үчүн убакыт таптым. Мен саатта 12-1ге чейин иштейм, ошодон кийин ишимден бери эле түз келип алып атам да. Результат аябай жакшы. Азыр уйкум да жакшы болуп калды. Нол эки далымдын ортосу какшап уюп ооруйт болчу. Ошонум калды. Белим оорубай калды. Мына массаждалдым. Мына бутундагы кроваттын этегинде турбай атпайбы магниттер, таштары. Өтө бутумду ысытып, ошодон дагы болду. Же платформадан болду билбейм, өтө азыр уйкум да жакшы. Мен действительно түнү менен уктабай чыккан күндөрүм болгон. Азыр Кудайга шүгүр жакшымын. Эже ишиңизге ийгилик, эч качан оорубаңыз. Айтканыңар келсин, силерге дагы ийгилик. Мен адамдарга сунуштап кетем, өзүңүздөр үчүн кичине осундай убакыт ажыратып келип кетсеңер болот. Свободное время кайсы убакыт болсо дагы өзүңөрдүн ден соолугуңарга күйсөңөр, келсеңер болот бул жерге. Охо, мындай аппаратка мен негизи өмүрүмдө биринчи жолу жаттым. Ох. Артты аябай катуу массажлат экен эжеке. Бул могу жерде эки дөңгөч ушундайынан гулдур болуп нарага бирак болуп анан белге келгенде, бел экенде зымырап өтөт экен да, зымырап аябай жагат экен. Ох. Анан пут жактагы жанагы таштар аябай катуу жылыйт экен. Мага чындыгында жагып атат. Анан каалоочулар болсо могу жерден лигровка кылып өзүңүздөргө каалагандай коюп алсаңыздардан болот экен. Негизиненчи. Анан бул жерге келип чечинип жатыштын деле кереги жок. Ушундай футболка шым менен эле мындай эле жеңил эле ушундай жатсаңыздар боло берет. Аябай жакты мага. Ох. Бул туугандар желкеси талгандарга, анан бели ооругандарга аябай ыңгайлуу, пайдалуу экен да. Көбүнесе бул таксиде биздин бир туугандар мындай ролду кармап көп учурда желкелери көп таалайт. Мына ошолорго мына жакшы кеңеш, бир келип массаж алып кетиңиз. Бул жөнөкөй пояс эмес, электрондуу пояс экен. Анан чымырап токтотот экен да, мындай жагымдуу болчу. Буга чейин дагы мен бир коюп көрдүм эле, аябай сонун мына ток чымырап баштайт экен. Чымыр этип аябай жагымдуу экен. Анан могу жерде Пульт менен иштейт булар. Ооба. Бар жогу. Акырын эле мага слабыйын эле коем эже. Могунусу болсо бул жылып аябай жагымдуу, приятный жылуулук берет экен. Эже, бунуңуздун аты эмне? Турмалиновый трубка. Бунун баардыгы ошол Кореядан келдиби? Булар бүт Кореядан келген аппараттар. Ошо лечебный таштар булар. Бул основной бел ооругандарга. Основной бел ооруганга, бул пояс основной бел ооругандарга. Бул аппарат менен полный бир келгенби же кандай же бар дени дагы? Чогуу келген булар. Ушул аппараттар менен чогуу Кореядан келген. Бул аппараттарды мына пятишариковый ролик деп айтылат мына. Буну кайсы башың ооруса башыңан тийип коюп турсаң башың жакшы кылат. Тамагы ооруп, ангинасы ооругандарга ангинасына мындай кылып коесуң. Кайсыл жер ооруган жерлерге точкаларга коюлат бул аппараттар. Могу өзүнчө жөнөкөй деле таш эмес окшойт эже. Бул атайын темир дагы эмес да бул? Лечебный, турмалин деген таштар булар. Өзгөчө. Аябай жакшы экен. Бул аппаратыбыз квантовый лампа деп айтылат. Бул аппаратка ошо буту колу ооругандар, суставтары ооругандар, белдери ооругандарга ошол түшүрөт. Бул аппараттарыбыздын эң жакшы жактары 30 минутадан башталат. 30 минутадан 90 минутага чейин 30 минутасына 1000 рубльдан коебуз. Физиолечение деп айтылат бул. Дагы эжекебизде ушундай кичинекей аппарат бар экен. Эжек бул эмне аппарат? Кандай, эмнеге жардам берет? Бул аппаратыбыз аялдарга основной бул беттердин тырыштарын кетириш үчүн маршиндерди кетирет, майда тырыштарды кетирет. Азыр бүт бар жоктор деле косметологияда инъекция салып атпайбы? Бизде андай инъекция эмес, булар ошондой өзүнүн гелдери бар. Бул
только өзүнүн гелине гана иштейт, башка гелдер иштебейт. Морщиндерди кетирет, беттин түстөрүн башка кылат, өзгөртүп, агартып, жанагы пигментацияларды кетирет. Ошондой Жакшы аппарат чуда экен. аппаратыбыз бар. Жакшы. Эжеке канчадан канчача иштейсиздер биякта? Биз эртең мененки саат 9-10дон кечки саат 10го чейин иштейбиз. Негизи сизге жазылып келген оңбу же мындай эле келген жакшыбы? Жазылып келген оң, потому что бизде бир сеансыбыз ар бир адамга 2,5 сааттан, общий лечение алса 2,5 сааттан кетет бир адамга. Ошон үчүн келип күтүп калышпай жазылып келгендери оң. Ишиңизге ийгилик, ар дайым элдин кызматында боло бериңиз. Мына элге жардам берип, аябай жакшы аппараттарды алып келипсиз. Чындыгында мен буга чейин мындай аппараттарды негизи тартпадым эле. Мен көп массажниктерди тартып жүргөм. Негизи башкача өзгөчө аппарат экен да. Эжекелердин отзывдарын көрдүңүздөр, келип лечение алып кетсеңиздер болот. Группалар менен бөлүшүп, жакшы комментарий жазып кетиңиздер. Көрүшкөнчө кийинки роликтерден, Рахмат силерге дагы. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнүган номерлерин коюп коемун. Дакан Сайдайт кеңинен үчөй коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.